урматтуу Хазіреті муфти, урматтуу улуу, урматтуу алымдар, урматтуу дин өкүлдөрү, мына биз баарыбыз сиздердин бул жерге келип, сиздердин астыңыздарда мындай угуп отурганыбыз биз үчүн сыймык. Бул эми нар жагы Советтер Союзу 70 жыл, бер жагы 30 жыл, 100 жылда мындай мына бүгүнкү күнчөлүк жана өткөндөгү күнчөлүк сиздердин бул жерге келгениңиздер өтө мындай улуу иш, зор иш. Мына сиздер келгениңиздер, мына периштелер кошо кирет. Сиздердин деңгээлиңиздер ушундай чексиз. Ошондуктан биз Алла Таалага шүгүрдөшүбүз керек. Ушул ислам динин ордун тактап, ислам дини эмне экен, ислам дини биздин мусулмандарга, жалпы элге ушундай кандай кызмат кылыш керек, ошону тактап алганы келгениңиздерге чоң рахмат. Эми мына биз баягы өзүбүздүн мындай көңүлүбүздө бар нерсени суроо берип тактап алганыбыз жакшы. Мына 9-класстан окутуу, 9-класстан окутуу ушул кандай болду? Азамат Маматаевич, мен түшүнүгүмдө 9-класстан баштап окута береби медреселерге? Саламатсыздарбы, Алмазбек Курбаналиев. Ооба, 9-класстан кийин медресеге барып тапшырса болот. Бирок ошол медресе окуткан медресе, ошол окуткан балдарды 11-классты жалпы билим берүү системасында окутканга кепилдик алып, ошолордун аттестат алып берүүсү каралган. Жакшы болуптур, ошол жакшы нерсе. Себеби 11-класстан окуй турган болсо, балдардын баягы чоңоюп калат дагы, ислам диниге окуганга, баягы турмуш шартка байланыштуу баягы жакшы болбой калат. Ошо 9-класстан окуганы бул баягы имандын бекемдигини баягы жакшы болот. Анан эми биз сөздү кыскартышыбыз керек. Мынабы патва берген жерлерде, патва берген мынагы сиздердин эмеде бөлүмүндө ушуну ахли сүннат вал жамаат, ушуну ислам динини баягы Ханафи мазхабты илимини терең окуганды ушу койсоңуздар, менин сиздерден суранышым. Себеби ал жерде ушул динди кармап турган, диндин баягы кармап турган жер. Ошондуктан ошого ушундай илимдүү Ханафи мазхабтын эмелерин терең билген адамдарды, ушул дамылаларды койсоңуздар. Анан дагы бир эме, өткөндө мына Азамат Маматович, мына сиздин ордуңузда турган бала мындай болгон да, киши. Баягы намаздан кийин эки эле дуа кылыш, эки жолу эле мына таспа айтып, 100 жолу, 99 жолу таспа айтып бир дуа кылабыз. Анан ата бабаларыбыздын арбайына Куран окуп, мамлекетибиздин тынчтыгына баягы пата кылабыз. Анан кийин 3-чү салават айтабыз. Ошону 2 жолуга тыйган да. Ошол дагы баягы биздин баягы традиционный дейбизби, азыркы салттуу дин дейбизби, ошого мындай карама каршы келгендей да. Ошону ата бабалардан келгендей эле 3 жолу бата кылса, урматтуу Хазіреті муфти, ушуну эметсеңиздер. Көзү мечиттерге ушуну көзү. Бул уже баягы Ханафи мазхабтан чыккандын бир жак белгиси болуп эсептелинет. Менин оюмча. Ошондуктан өткөндө мына урматтуу Хазіреті муфти, сиз келдиңиз, өткөндө бир аз мындай туура эмесирээк бул жерде депутаттар эме болуп калды. Ошондуктан азыркында ушу жакшы бата берип, Кыргызстаныбыз үчүн мына ушул жерде канча улуу адамдар отуруп кеткен, ошолордун арбайга Куран окуп, ошолорго бата берип, ушу жакшы жөрөлгө менен кетсеңиз азыр өткөндөгүдөй болбой. Урматтуу Хазіреті муфти, рахмат сиздерге.